KG Group курулуш компаниясы катары эмес, кайрымдуулук компаниясы катары элге тааныталдык. Бул Имамидин Ташев 34 жаштагы жеке ишкер. KG Group курулуш компаниясынын жана коомдук фондусунун жетекчиси. 20дан жаңы ашканы курулуш компаниясын түптүп, ушул кезге чейин кайрымдуулук иштерди кылып келүүдө. Ал башка ишкерлерге окшоп саясатка деле баргысы келбейт. Болгону өз элине ак кызмат кылсам деп эңзейт. Менин максатым ар бир адам өзүгө максат койбойбу? Ушу саясатсыз, бир креслосуз, рычагсыз, мандатсыз деле элдин сүймөнчүлүгүгө жетүү, элге кызмат өтөө, элдин керегине жароо деген бир позицияны кармандык да. Буюрса саясат биздин ишибиз эмес, биздин ишибиз жарамдуу болуу. Буюрса ушул позициядан тайбайбыз деген үмүтүм бар. Ал ишкерлерди материалдык жактан гана жетишкендиги менен ийгиликтүү деп эсептебейт. Тапкан байлыгынан жардамга, колдоого муктаждарга бөлүшсө гана ийгиликтүү бизнесмен жана элдик деп эсептейт. Материалдык тараптан ушул бир компанияны жетектөө же бир ишкананы жетектөө көп деле ийгилик деп эсептебейм. Себебинде ошол ийгилик менен бөлүшө билгендик ушул ийгилик. Бая кайрымдуулук жаатында жарамдуу болуу жаатында ушул күнгө жеткендигибиз бул жетишкендик. Бүгүн дагы Ташев өзүнүн ак жүрөгүнөн кыргыз армиясына колдоо көрсөтүү үчүн келатат. Кыргыз улуттук драм театрдын имаратында республикалык жоокерлердин энелер комитети өткөргөн мыкты аскердик бөлүк энелердин көзү менен сынагынын жыйынтыгын чыгаруу аземине катышат. Бул сынакта өлкөнүн бардык аскердик бөлүктөрүн атайын комиссия текшерүүгө алып, эми гана мыкты аскердик бөлүктөрүн аныктаганы турушат. Бул эми баягы конкурстун билектерин берип коюу эмес бизде. Именно ошо конкурстун алкагында ошо жерге барып, көрүп, ошо балдар менен, жоокерлер менен кезигип, ошолордун мындайча айтканда энелик бир мээримди берүү, тартылуу. Анткени эненин ордуна биз ушу армияда эне болуп эсептелебиз. Ошондуктан ушу балдарга дух берип, эртеңки патриоттук иштерди кылып аткан, элибизди, жерибизди коргоп аткандан кийин сөзсүз түрдө мына ушундай иштерди кылышыбыз керек болчу. Ошонун баарын жасап келдик. Буюрса мына бүгүн азыр жакшынакай билектерин алып бардыгы сүйүнүп кетишет. Жана ошондой эле эне мээрими жана урматы медаль менен сыйлашат. Бул иш-чаранын жыйынтыгында эне мээрими жана урматы медалы, мыкты командир, мыкты өздүк курам менен иштөө боюнча командирдин орун басары, мыкты аскер айымдар кеңешинин төрайымы, таланттуу жоокер наамдары боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Сулайманова Салтанат Иманова келиңиздер. Мындан тышкары, мыкты аскердик бөлүк, мыкты аскердик комиссариат наамдары аныкталып, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга тиричилик буюмдары жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле башка сыйлык каралган. Гран-приге мамлекеттик чегара кызматынын 20-30 аскердик бөлүгү ээ болду. Аны башкы демөөрчү KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев өзү тапшырды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын 20-30 аскер бөлүгү Аламта шаары. Имамидин мырза өз сөзүндө мындан арыда колдоо көрсөтүп, бул сынакты салтка айлантарын убада кылып өттү. Өткөн жылы 500 000 сом, быйыл дагы ушул көлөмдө колдоо көрсөтсө, кийинки жылы анын өлчөмүн 700 000 сомго көтөргөнүн шартына алды. Эмки жылдын эсебинен 2018 жылдын эсебинен Улкан Жумашевна Союз солдатских матерей мен бир жаран катары, мен бир ишкер катары милдеттүү түрдө ушундай ачык айкын күч түзүмдөргө күч дем дух берүү максатында, стимул берүү максатында ар бир ишкердин кылыш керек милдети катарында
буюрса 2 жылга 700 000 сом бизден күчтүүнүн бөлүнүп берилген. Анан бул жерде ар бир биздин ошол жоокер чыгып айтып атты, мекен үчүн кызмат кылууга ант берем деп. Мен де силерге айтайын, ответ катары. Менин мекениме кызмат кылууга ант бергендерге жардам берүүгө ант берем. Ташев кыргыз элинин идеологиясына өз салымымды кошсом деп тилек кылат. Биз үчүн улуттук идеология багытындагы багыттарды колдоо биз үчүн өтө маанилүү. Жөн эле бирөөгө жардам берүү, бирөөнүн бир нерсесин көтөрмөлөп коюу эмес, бул күч түзүмдөрү. Бул биздин улутубуздун, бул биздин мекенибиздин, жерибиздин, желегибиз үчүн өтө маанилүү болгон күч түзүмдөрү. Ошого бул нерсени мен баягы маанисиге жете билип, бул нерсени өтө жоопкерчиликти сезе билип, бул ишти колдон келишинче аткарып атабыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кыргыз аскерине колдоо көрсөткөнү үчүн, өнүгүшүнө салым кошкону үчүн атайын сыйлык менен сыйлады. Иш-чара концерттик программа менен уланды.